Саламатсыз урматтуу достор, урматтуу замандаштарым, сиздер менен Атай Саминбек жана Билим Нет Шоу телебирүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын жаш, прогрессивдүү жаш адамдар менен замандаштарыбыз менен сүйлөшмөкчүбүз жана биздин эң алгачкы коногубуз Тентек компаниясынын негиздечиси Жалил Муканбетов. Саламатсызбы, Жалил мырза? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Жана мен эң биринчи суроом, сиз кимсиз жана сиздин ошо компанияңызды эмне үчүн Тентек деп атап койдуңуз? Менин атым Жалил Муканбетов. Мен Тентек студиясынын негиздөөчүсү болом. Тентек деп биздин өзүбүздүн кандай айтайын, аура, атмосфераны көрсөткөн сөз да. Тентек деп биз көп нерселерди тентек кылып, коомдун оюнан коркпой же ата-энебизге бир аз каршы барып, бирок биз өзүбүздүн жумушубузду жасап жатабыз. Ошондуктан Тентек деп койдук компанияны. Мына Тентек деген бир эркин, күрөшкөн, бир нерсени жаңы бир нерсеге умтулуу деген максат. Ооба, Тентек, мисалы үчүн бизде Тентек деген бир аз кээде жаман мааниде айтып коюшат, бирок Тентек деген сөздүн мааниси жакшы. Тентек балдар, эмнеге алар тентек? Анткени алар көп нерсеге кызыгат. Ошондуктан биз деле ошол тентекти биз көп нерселерге кызыккан үчүн Тентек деп койдук да. Тентек бул хулиган эмес, орусча которгондо жаман мааниси болуп калат. Хулиган, непоседа деген эки сөз бар, бирок тентектин түпкү маанисин чыгарбайт. Тентек деген бир аз башкача мааниде сөз да. Кайдыгер болбогон, бир жакшы жаңы нерсеге умтулган бир изденген бир адам деп койсо болот эле. Тентектер ученый болот. Сонун. Ал эми ошол Тентек, сиз ошол Тентек студиясына көп эле болуп калды, бирок ошол сиздин эң алгачкы жолуңуз ошол Тентекке кандай жол менен баштагансыз, качан баштагансыз жана эмне менен баштагансыз, кайсы долбоор менен баштагансыз? Ошо сизге Тентек студиясын ачууга эмне түрткү болгон? Биз биринчи баштаганда тарых проекти менен баштадык. Тарыхты анимация, инфографикага чыгардык. 20 сериялык Кыргыздын бүт тарыхын 20 сериялык анимационный проектке жасадык. Ошо менен баштадык. Анан Карагат деген студияны ачканбыз. Ал биздин мындай тажрыйбабыз. Биз ал жактан банкрот болгонбуз. Анан кайта Тентекти жакын досторубузду чакырып, Тентекти ачканбыз. Тентекти ачканыбызга 1,5 жыл болуп калды. Жакшы. Анан эгер тарыхты карап көрсөк, ошол сиз ошол история, тарых, Кыргызстан тарыхы деген бир долбоорду баштаганда, бул аябай чоң бир фурор болгон, маалымат жагынданчы. Анан сизде ошол Азаттык, Настоящее время көптөгөн ошо журналисттердин интервью алып, анан ошо президентке чейин да жеткенсиңер да ошо маалыматчы. Ошол сиз президенттик менен, президент аппараты менен кызматташуу деген бир сөз болуп аткан, ошо кандай кызматташуу болду жана кандай жыйынтыкка келдиңиз? Кызматташуу башталган. Биз президенттин аппаратынан кичинекей жардам алганбыз. Ал Кайсы президент болгондо айтып кое бер азыр. Атамбаевдин убагында бизге анын советниктери айткан боюнча Атамбаев өзү көрүп, советниктерге айтты, ошондой долбоорду колдоп бергиле деп. Аны канча туура аны билбейм, бирок ошондой айтып беришкен. Ошентип биз долбоорду аппаратка да бердик. Аппаратка бир эмени койдук. Пропаганда болбойт, госпропаганда болбойт. Биз туура эмес нерселерди жазсак, мисалы үчүн сепаратизмди күчөткөн же мисалы үчүн религия жак тийип кетсе, диний маселени тийип кетсе, макул биз өзгөртүп коебуз. Бирок пропаганда болсо аны өзгөртпөйбүз. Ошол эле эмеде. Ага макул болушту. Мурас фондуна сценарийлерди бердик. 3 жолу редактураны өттүк. Азыр экинчи редакцияны чыгардык. Бирок
2018 жылы кызматташуу бүттү. Алардан бир да маалымат келген жок. Биз аларга жазып эметкенден кийин жооп келген жок. Ошентип кызматташуубуз бүттү. Азыр бизде мындай Кыргызстанда аябай мындай бюрократия деген маселеси аябай эле курч болуп жатат. Анан сиз ошол бюрократия жагынан кандай бир жакшы тараптары бар экен, же терс тараптарын айтып бересизби? Ошол эмне сизге кыйынчылык болду? Биз ошо мамлекеттик органдар менен иштөө кандай нерсе экен, кандай тажрыйбага ээ болдуңуз? Мамлекеттик органдар өтө аябай эле бюрократиялык органдар. Алар менен иштеш кыйын. Ошондой тажрыйбаны алдык, бирок иштесе болот. Кандай жагынан кыйын? Убакыт көппү же процедуралар көппү? Кетет. Мисалы үчүн мамлекеттик органдар батыраак иштесе, экинчи редакцияны 2 жыл мурун чыгармакпыз. 2 жыл жөн эле тиги редактурага, документтерге эмелерге кетти. Ошо менен 2 жыл күттүк да. Түшүнүктүү. Анан сиз ошол Кыргызстан тарых деген бир байкап көрсөк, бул бир точный наука эмес. Бул ар бир саясий группа же эме болгондо тарых өзгөрсө дагы, убакыт өзгөргөндөн кийин тарыхты кайрадан жазып баштаган бир учурлар бар. Мисалы, совет учурундагы тарых башка болчу, азыркы тарых жазып аткандарыбыз бир аз башкача болуп баштады. Ошондуктан бизде бир мисалы Үркөн 1916 жылдагы Үркөнүбүз жана бир нече бир саясий тарыхый бир маселелер бар. Ошол курч нерселерди кандай көрсөттүңүз жана ошо кандай алып бардыңыз ошо өзүңүздүн анимациялык фильмдерде? Курч маселелер чыкканда биз көбүнчө расмий булактарга карап жазганбыз, анткени өзүбүздөн чыгарсак, чыр-чатак чыкса, биз күнөөлүү болуп калабыз да. Ошондуктан биз расмий булактарды карап, расмий маалыматтарды жазып. Расмий булак, кайсы булактар? Ошо айтып кетесизби? Кайсы китептер? Ким авторлору ким? Осмоновдун Кыргызстан тарыхы китеби, мектептеги программада бекитилген китеп, жана башка тарыхчылардын китептери. Азыр бардык авторлорду эсте албайм да. Бирок 10 чактай окугам. Ошо Осмонов мырзанын, ошо профессор Осмоновдун да китептери чын эле Кыргызстандын университеттин болобу мектебинде дагы окутулат, бирок ошол эле учурда мен өзүм окуучу катары жана көп угуп калгам. Ошо Осмоновдун орусча редакциясы, орус тилинде которулган редакциясы көптөгөн мындай жаштарга мындай жакшы бир мындай көңүлүн калтырып койгон да окуганда жаштарга. Анткени түшүнүксүз көптөгөн мындай монографияны копи-пейст кылып койгондор сезилип калчу да. Сиздин пикириңиз кандай? Ошо азыркы Кыргызстанда чыгарылып жаткан китептердин жалпысынан, чоң гана тарых эмес, жалпысынан Кыргызстанда чыгарылып жаткан китептердин сапаты кандай? Ошо тарых боюнча, гуманитардык тармак боюнча. Сапаты төмөн. Эң биринчиден китептер дизайн жагынан төмөн болот да. Эң биринчи китепти алганда обложкасы жакшы болуш керек, мындай ичиндеги шрифттер жакшы болуш керек, мындай окуган адамга кызыктуу болуш үчүн биринчи ошол обложкадан башталат да. Анан уже китептин мазмуну, анан башка жактары. Бизде болсо бир эле стандарт менен бардык китептер жасай берет. Ошондуктан караганда эле кызыксыз болуп калат. Бул биринчи маселе. Анан ичиндеги материалдар, изилдөөлөр деле көп жүрбөйт. Ошо материалдарды жазганга анан канча эмелер, скандалдар чыгат. Министерстволордо каталар чыкты, тигилер чыкты деген деле көрсөтөт да деңгээлин. Жалпысынан ошон төмөн эле деп. Биз ушул китептен баштадык, ал эми биз ошо жалпысынан билим берүү системасына келебиз. Көптөгөн учурда биз кайсы жакта карабасак, эмне жөнүндө сөз кылбасак, билим берүүнүн сапаты өтө эле төмөн болуп кетти дейт. Ошол төмөндүгүнүн улам эмне үчүн ошо себеп болду, ошо төмөн болгонуна? Эмне үчүн биз ошо 30 жыл ичинде советтик удорунда мындай күчтүү бир базабыз бар болчу дейт? Мен айта албайм, мен эксперт эмесмин, бирок эл менен сөзсөк, ошо совет учурунда бизде жакшы окутчу, азыркы жаштар билими төмөн болуп калды дейт көбүнчөсү. Бирок ошол эмне үчүн төмөн? Төмөнбү жана эмне үчүн төмөн? Бул жакты карасак, жакта экономикалык эмелер жок, көп болот себептер. Бирок
Эң башкысы билим кызыксыз болуп калды. Кызыксыз, анткени мектептерде эксперименттер жок, анан жаңы программалар бекитилбейт. Мектептерде көп бюрократия бар. Мисалы үчүн биз мектепте окуганда мен жөнөкөй мектепте окугам жана түрк лицейде окугам. Анан айырмасы асман менен жердей. Мисалы ошо айырмаларды айтып кетесизби, бир нече айырма, тезистик негизинде. Азыр эң биринчи элесим жөндөн жөн эле эки койчу. Мен мисалы үчүн математикадан үй ишилерди бардыгын алдын ала жасасам, мугалимдерге жакчу эмес. Сабакта жөн эле отурасың, теманы билем десем, башка китептерди окуп жатсам, ошолорго эле экилерди койчу. Анан инициативаң чыкса, инициатива үчүн кайта эле экилерди коюп, эмечи, бирок уже мындай частный мектепке барганда ошо инициатива поощряется. Башкача болуп калды да, анан көптөгөн мындай нерселер, маселелер. Түшүнүктүү. Анан ошол азыр сиз да айтып кеткендей, өткөндө да эфирге чейин биз ошо англис тили жөнүндө бир сөз кылмакчыбыз. Ошол азыркы учурда биз ошол глобалдаштыруу маселеси болуп атат. Азыр биз ошо 21-кылым бул бир аламдашуу, биз баарыбыз бир мамлекет болобуз, бир чоң дүйнөбүз дегендейчи. Ошондуктан биз көптөн бери ошол 30 жылдан бери биз ошол биздин жаштарыбыз, кыргызстандыктар, замандаштарыбыз англис тилин үйрөнүп жатат. Бирок эмнегедир англисче билген адамдардын саны дагы аябай эле аз болуп жатат. Ошол бизде англисче керекпи же кайсы тилге биз түрткү кылыш керекпиз? Ошондой тил саясатын кандай жүргүзүшүбүз зарыл? Англис тил керек, анткени англис тилде эң көп маалымат бар. Интернетте башка эмелерди карасаң, англис тилде маалымат көп. Менин оюмча, канча көп тил билсең, ошончо жакшы болот сен үчүн. Анткени мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат, жаңы культуралар ачылат, жаңы маданияттар ачылат сен үчүн. Бирок биринчи тил кыргыз тили болуш керек. Биз өзүбүздүн тилибизди билиш керек. Ошондуктан мен деле азыр мен үчүн бир аз оор болуп атат. Мен күнөмдүк жашоомдо орус тилди колдоном. Бизнесте деле же госоргандарга барганда, башка эмелерге барганда көбүнчө орус тилди колдоносуң. Анан күндө сүйлөшпөгөндөн кийин бир аз оор болуп калат. Же акцентиң пайда болуп калат, же сөздөрдү унутуп каласың, же башка эмелер да пайда болуп калат. Ошондуктан биринчи тил кыргыз тили болуш керек, ал бизди бириктирген тил болуш керек. Жалпы жарандарыбыз элибизде, журтубузда. Ооба, бир тил, бир маданият бардыгын бириктириш керек. Бирок бизде туура эмес саясат кээде жүрөт, орус тилге каршы жүрөт, мисалы үчүн. Орус тилдин бир жамандыгы жок да, бул дагы бир тил, маалыматтар бар, адабият бар, орусча адабият бар, анан көптөгөн нерселер орус тилден келген немелер бар. Биз орус тилге каршы эмес, биз кыргыз тилди өнүктүргөнгө саясат жүргүзүш керекпиз. Ошондуктан бир аз саясатты да азайтып иштеш керек. Ооба, иштеш керек. Кыргыз тилинин чарасында. Ошондуктан ушул Билимдер шоу деген болуп, TV1 KG'нин эң алгачкы кыргыз тилиндеги боло турган программа. Жана биз ошол биздин негизги максатыбыз кыргыз тили бул прогресстин тили, бул жаңы дем тили, бул жакшы баарлашуунун тили болушу зарыл деген ойдобуз. Ошон үчүн сиз ушул жерге келгениңизге чоң рахмат. Анан мындай нерсе дагы айтып коеюн. Биз азыркы учурда өткөндө ушул Манас жөнүндө да сөз кылмакчы. Ошо кыргыз болсом Манас менен кыргызмын дегенче, же тил болсом кыргыз тили менен кыргызмын деп. Анан сиздин дагы ушу тентек долбоор аркылуу сиз тентек манастануу дагы бир чоң долбоорду баштадыңар. Ошол долбоор боюнча кыскача маалымат берип коесузбу? Эмне үчүн ошо Манасты баштадыңар? Эмне үчүн, кайсы максат менен бул ишти жүргүзүп жатасыңар? Манас бул мындай биздин кыялыбыз, көпкө турган кыялыбыз. Мен мурда гид болуп иштегем. Гид переводчик, туристтер менен чогуу. Анан ошентип
Манасты көп көрчүм, бирок мага кызыксыз болчу. Чын айтсам, Манас кызыксыз болчу биринчи. Ойлогом, жомок экен да эме. Бирок бир жолу Манасчын аты Төлөбек, ошо Төлөбек бизге Манасты айтып берген. Анан мен трансқа түшүп кеткем. Ошо трансқа түшүп кеткенде жанымда аттар жүргөнүндү сездим. Жана мындай суук болгонун сездим, бирок ал жайдын ысык күнү болчу. Анан ошентип Манаска да кызыга баштадым. Манастын касиетин сездиңер, анда? Ооба. Анан окуй да баштадым, балдарга да айттым, балдарга Төлөбекти көрсөттүм, балдар да кыялданды. Балдар дегенде Дастан, Азирет дагы эки негиздөөчү менин досторум. Алар кызыккандан кийин ошо биринчи чараларды баштадык. Ботанический садта элге Манасты көрсөткөнбүз. Ал жака бир 30 кишидей келген, 20-30 кишидей. Анан ошодон баштадык. Биз ошо аппарат президенти менен иштегенде бизге Урмат Калиев деген агайды көрсөтүшкөн. Ал жаңы китепти жазды. Китеби да сонун. Тарых жөнүндө, Манас жөнүндө. Тарых жөнүндө. Тарых жөнүндө ал жакта керектүү нерселер, керексиз ошо график катары эметилген да. Анан ошол менен биз сүйлөшүп Манасты да баштадык. Ал бизге жаза баштады. Марбайжиевдин китебинен китеби боюнча сценарий жаза баштады. Биз ошол сценарийди өзүбүз да жаза баштадык. Биринчиден биз билчү эмеспиз бул Марбайжиевдин китеби деп. Ал деле мындай академия образованиядан маалыматтарды алып атып, балды байкабай койду окшойт. Анан биз биринчи серияны мартта чыгардык. Биринчи серия бир жуманын ичинде 100 000 просмотр алды. Сонун бир жөнтүк экен. Рахмат. Ошо анан 100 000 просмотр алгандан кийин биз кызыктуу болгонун көрдүк. Анан башка серияларды да жазганга баштадык. Биринчи серияларды орусча жаза баштадык. Үндү биз 1 жыл издегенбиз ошол биринчи серия үчүн. Блогерский үн керек болчу. Кыргызчага үн табылбай калдык. Анан жаңы тапканда карантин башталды. Ошодон биз кыргызча чыгарбай койдук. Азырынча орусча эле, бирок кыргызчасы дагы болот. Ошо карантин жөнүндө сөз айтып кеттиңиз. Ошол карантин бул жөн гана биз үчүн эмес, жөн гана Кыргызстан үчүн эмес, бүткүл дүйнө үчүн жаңы бир көрүнүш болду. Анан баарыбыз ошо цифровизация жөнүндө сөз кылып баштадык, ошо онлайн билим берүү деп. Анан сиз үчүн ушул карантин учуру эмне кылдыңыз? Кандай бир жаңы нерселерге умтулдуңуз? Бир карантин учурун кандай жашадыңыз? Кандай өткөрдүңүз? Биринчи оңой эле болгон. Биринчи мартта, апрелде оңой эле болгон. Анан кыйын болуп калды. Биз канча интроверт дебесек деле интроверт эмеспиз экен. Далилдендиң, өзүңөр болду сизге. Бирөө жаныбызда жок болгондо иштеген кыйыныраак болот экен. Анан үйдө иштегенде балдар келет, ойнойлу, тигини математиканы көрсөтүп бербейсиңер деп 1-2 саатка чыгып кетсең, анан иштегиң келбей калат экен да. Ошондуктан карантин учуру бир аз кыйын болуп калды. Түшүнүктүү. Анан азыркы учурда да айтып атпайсызбы, ушул карантин учуру биз үчүн мүмкүн жаңылануу, атайын бизде ушу табият менен ушу биз жаңы бир мамиле куруу, аяр мамиле кылуу. Анан азыркы учурда сиздин пикириңиз боюнча биздин элибиз ушул сиз мисалы жаңыланууга даярбызбы жана жаңылануу, жаңы доор деген кандай болушу зарыл? Эмнени биз ошо ой жүгүртүүбүздө эмнени өзгөртүүгө мажбурбуз? Жаңыланууга дайыма эле даярбыз. 2 революция ошого далил болгон. Кандай жаңылануу болуш керек деген тура айтып коеюн. Ошо биз эмнени өзүбүздүн аң сезимибизди, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү эмнени өзгөртүш керекпиз жана эмнеден баш тартыш керекпиз, эмнеге көбүрөөк ошо басым кылыш керекпиз. Эң биринчиден ошо аң сезимибиз өзгөрүш керек. Билимге бир аз көбүрөөк мындай
көңүл буруп. көңүл буруп ооба жана мисалы үчүн саясатта деле азыр көп түрткүлөр болуп атат. Азыр карасак көптөгөн маселелер ачыкка чыкты. Анан ошо жакты деле биз кайта эле революция келбей, эки революция көрсөттү. Биз кайта эле бир эле системага келет экенбиз. Биринчиден биз өзүбүздү шайлоого барыш керекпиз. Көптөгөн адамдар шайлоого барбайт, анан бирөөнү тандагандан кийин мен аны тандаган эмесмин деп эметип кайта башташат. Анан шайлоодон кийин активизмге башкача бир эме болуш керек. Активизм деген өтө маанилүү нерсе. Активисттер жок болсо, критика жок болсо, бийлик өзгөрбөйт. Ошондой эмелер да болуш керек. Маселелер көп азыр. Жок, ошол биздин да убактыбыз азайып калды. Ошо биздин жаштарыбызга ошол камерага карап өзүңүздүн ошо кандай насихаттарды бермексиз? Ошол биз кандай боло эле? Анткени сиздин ураныңыз боло бербейт дейт го, мындай эптеп бизде мындай болуп калыптыр. Кыргызча кылып кой дегенде, эптеп эле кылып кой дегендей да, мындай инструкцияны окуп эле, мындай билгениңди эле кылып кой. Бирок сиздин ошол өзүңүздүн ураныңыз боло бербейт. Ошо темптек боло бербейт дейсиз. Ошол жаштарга кыска бир нече насихаттарды айтып коесузбу өзүңүздүн мындай тилектериңизди? Эң башкы тилегим билимге кызыккыла. Билим ар дайым силер үчүн мындай оружие, аспап күч болот. Анан ошондуктан билим болсо дайыма ар бир башка мамлекетке барсаңар же биякта иштесеңер дайыма эле жакшы эле жерде иштейсиңер. Эң биринчиден жана коомго да мындай полезный болосуңар, пайдалуу болосуңар. Анан кандай айтсам, боло бербейт дегенибиз, кээде эксперимент катары бат жасаш керек. Бирок эптеп-септеп деген боло берет деп жасап коебуз. Кээде ошодон баш тартып, мисалы үчүн мен нанды жасап атам, бул нанды бирөө жейт, жакшылап эле жасап коеюн, колумду тазалап коеюн. Ошондой эмелер менен жасаш керек да. Ошо видеодо эле манасты жасаганда биз дикторду бир жыл күттүк. Ошол жактан деле боло бербейт дегенибиз ошол. Сапат манери дейсиз. Сапаты өйдө болуш үчүн бир жыл күттүк. Ошондуктан боло бербейт деп башка жаштарга деле насаат берет. Чоң рахмат. Ал эми достор, биздин биринчи телебирүүбүз бүтүп калды, аякта баштайт. Ошондуктан көз коркок, кол батыр дегенде, анан билим билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген уран менен жашайлы. Бар бололу, сак бололу, бактылуу бололу. Сиздер менен Атай Самбек болгон. Көрүшкөнчө.